Салам алейкум достор. Силерге тез видео чыгарбай койгонум үчүн кечирим сурайм. Бүгүнкү видеобуз кандай экенин видеонун аталышы эле айтып турат. Анда достор, Дуэйн братандын өмүр баянын баштайлы. Дуэйн Джонсон көпчүлүккө скала каймана менен белгилүү. Бул киши профессионал рестлер жана Голливудтун жогорку акы төлөнө турган актеру. Ушул ийгиликтерге кантип жетишкенин бүгүнкү видеодон көрөсүңөр достор. Дуэйн Джонсон 1972-жылы рестлинг менен жан баккан үй-бүлөдө төрөлгөн. Атасы, чоң атасы жана бөлөсү профессионал рестлер болгон. Чоң апасы болсо Полинезияда аялдар рестлинги боюнча көзөмөлчү болгон. Спорт анын жашоонда кичинекейинден эле бар болгон. Атасы Дуэйнди кичине кезинен машыгууларга жана таймаштарга алып барып жүргөн. 12 жашынан баштап аны атасы машыктыра баштайт. Өспүрүм курагында болсо криминалга аралашат. Гавайиге келген туристтерден уурдап жүргөн балдарга кошулат. 17 жашына чейин 9 жолу уурулук кылып тутулат. Чоң класстарында американский футбол менен алектенет жана өтө жакшы натыйжа көргөзгөндүгү үчүн бир нече университеттер окутууну сунуштаган. Дуэйн Майамидеги психология жана криминалистика факультетине окууга тапшырат да 95-жылы ийгиликтүү аяктайт. Ал өзүнүн американский футболдогу карьерасын уланта берет эле, бирок белиндеги травмасы ага жол берген эмес. Ал ошондон кийин рестлингке өтөт. Рокки Майви аттуу каймана аты менен ал биринчи таймашын 96-жылы ноябрда өткөрөт. 3 айдан кийин эле ал WWF'те интерконтинентал чемпиону аталат. Бирок көрөрмандарга жага бербегенден кийин кандайдыр бир убакка чейин рестлингке чыкпай, кайра жаңы скала аттуу каймана аты менен чыга баштайт. Ошондон кийин ал көрөрмандардын сүймөнчүгүнө айланып, дагы көптөгөн таймаштарда чемпион болот. 2000-жылдардан баштап ал кинолорго тартыла баштайт. Ага «Мумия возвращается» фильминдеги экинчи пландагы ролду аткарууну сунуштайт. Бул кылган эмгегине ал $5 миллион гонорар алат. Андан кийин Сар Скорпионада башкы ролду аткарат. А 2011-жылы болсо ал Форсажга тартыла баштайт. Дуэйн бир гана боевиктерде эле эмес, комедийный кинолорго да тартылат. Мисалы, Зубная фея жана Полтора шпиона. 2014-жылы да ал Гераклда башкы ролду аткарат. Анын акыркы тартылган фильмдери Rampage жана Небоскреб. А жеке жашоосу жөнүндө болсо, ал 7 жыл Дени Гарсия менен сүйлөшүп жүргөн. Анан 99-жылы үйлөнөт. 2001-жылы болсо кыздуу болот. Алар 6 жыл бирге жашап, кийин ажырашат. Дуэйн андан кийин Лорен Хэшиан менен үйлөнөт. Ал экөөндө азыр 2 кызы бар. Ал биринчи аялы менен продюсерлик борбор ачат. Джонсон азыр Флоридада жашайт. Ал автоунаалардын чоң фанаты. Эң жакшы көргөн унаасы Chevrolet Chevelle. Бул унаасында ал өзүнүн фильмдеринин премьераларына келет. Ferrari La Ferrari экзотикалык суперкар. Ford F150 заказга жасалган. Рестлингти таштаса да ал машыгууну токтотпойт. Бир жолу ал рак менен ооруган балага жолугуп калат. Ошондон кийин ал кайрымдуулук фонд ачат. Ал больницадагы катуу ооруган балдарга дайыма барып турат. Жана Джонсон жаныбарларды абдан жакшы көрөт. Достор, бул видео эгер силерге жаккан болсо, лайк басууну, менин каналыма катталууну жана астына комментарий жазууну унутпагыла. Келерки видеого чейин.